Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып келип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Бир суроону 10 жолу бересиңер. Спикер Шакиев депутаттарды тилдеген видео. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев депутаттарды өз ишине шалакы мамиле жасоого айыптап тилдеди. Жыйында жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү экинчи окууда каралып жаткан. Юстиция министринин биринчи орун басары Зарима Аскарова так жооп бере албай жаткандыктан эл өкүлү Эмиль Токтошев долбоорду артка кайтарууну сунуштаган. Өзүңүздөр маселе каралып жатканда талкууга активдүү катышпайсыздар. Анан бул жерде биринчи жолу угуп оюңарды айтасыңар да, кагаз жүзүндө сунуштарды бербейсиңерби? Кызыкпайсыңарбы? Кечирип коюңуздар. Айрым депутаттар, азыр кээ бир суроо берип жаткан депутаттарды көптөн бери жыйын залынан көрө элекмин. Көбүнчө маселе каралып жатканда чыгып кетесиңер. Анан алдыда 10 депутат берген суроону 11-чи болуп сурап убакыт аласыңар. Кичине өзүңөрдү сыйлап, туура мамиле кылалы да. Тартипти сактайлы, деди Шакиев. Ошондой эле ал парламентте эч кандай маанисиз маселе каралбай турганын айтып, баарын тегиз катышууга чакырды. Бул жерде отургула, катышкыла, түздөн түз ишиңерди аткаргыла. Анан чыга калып эле мен билбептирмин, көрбөптүрмүн, мындай тигиндей кылам, сунуш берем, четке как деген туура эмес, урматтуу депутаттар, деди төрага. Андан соң Эмиль Токтошев төрага дагы ар дайым ордунда отурбай жатканын белгилеп, акыл үйрөтө бербей сунушту добушка коюшун талап кылды. Бир катар депутаттар да спикерге жооп берип, регламенттеги нормаларды жүйөгө келтиришти. Төрага аталган мыйзам долбоорун добушка койду эле, өтпөй калды. Булак Спутник KG. Эмиль Жамырчиев УКМК сарсанаа болуп издөө жарыялаганына ыраазымын. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамырчиев УКМКнын ага тынчсызданып издөө жарыялаганы үчүн ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 11 январда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анда эл өкүлү 1,5 айдан бери каякта жүргөнү тууралуу маалымат берип, Кыргызстандан эч жакка кетпегенин, атасы катуу ооругандыктан улам эмгек өргүсүн алгандыгын жана өзү да тумоолоп 2 жума жатканын айтты. Ошондой эле УКМК ага карата издөө жарыялаганын, алар өз милдетин аткарып жатат деп сыпаттап ыраазычылыгын билдирди. Бул УКМК кызматкерлеринин түздөн түз милдети. Себеби ар бир жаран жок болуп кетсе издөөгө тийиш. Алар өздөрүнүн кызматын аткарып жатат. Ага ыраазычылык айтыш керек. Эл өкүлү болгондон кийин эми жөнөкөй кызмат эмес да, сарсанаа болуп издөө жарыялаганына мен ыраазымын. Бирок мен ошондой эле дароо Бишкекте жүргөнүм тууралуу маалымат бергем, деди Жамырчиев. Атайын кызмат 26 декабрда Жамырчиевдин жүргөн жерин аныктоого мүмкүн болбой жаткандыгын жана анын Кыргызстанда жок болуусу чек-арадан мыйзамсыз өтүп, башка өлкөдө жүргөндөн кабар берерин билдирген. Кийинчерээк депутат соц тармактагы баракчасына Нарын облусунда экенин жазган. Белгилей кетсек, депутат Эмиль Жамырчиев 27 ноябрга огон түнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга бара жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы маалым болгон. Кесиптеши Эльвира Сурабалдиева билдиргендей, Жамырчиевди УКМКнын кызматкерлери кармап, кайра кое берген. Булак Супер KG. Бишкек Ош жолунда кар көчкү түшүп, бир унаны басып калды. Бишкек Ош унаа жолу кар көчкү түшкөндүгүнө байланыштуу убактылуу жабылды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Кар көчкү кечээ 10 январ күнү саат 23:00 Бишкек Ош унаа жолунун 132 чакырымына түшкөн. Мындан улам жол жабылды. Кар көчкүдөн улам Жайыл районундагы Сосновка постунда унаанын бардык түрүнө убактылуу чектөөлөр киргизилди. Учурда кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте кызмат алып барууда. Социалдык тармактарда кар көчкү Toyota Estima үлгүсүндөгү унааны басып калган видео тарады. Бактыга жараша эч ким жаракат алган эмес. Кызматкерлер унааны чыгарышкан. Булак Супер KG.
Дөчеңиздин өлүмү боюнча иш сотто каралып жатат. Кримтөбөл Дөчеңиздин өлүмү боюнча иш Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралууда. Учурда Кримтөбөлдүн иши Октябрь райондук сотунда. Буга чейин соттук отурум жабык эшик артында өтүп, кийинкиге калтырылган. 30 июлда номер 21 мекемесинде Чыңгыз Жумагулов киши колдуу каза болгон. Андан соң жаза аткаруу мамлекеттик кызматы окуя тууралуу билдирүү таратып, Дөчеңизди камерада чогуу турган адам жеке пикир келишпестиктен улам келип чыккан чырда өлтүргөнүн айтышкан. Булак суперкежи. Армениянын ЖККнун машыгууларынан баш тартуусу. Кремль бул боюнча билдирүү жасады. Еревандын Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгууларын өткөрбөй турганы тууралуу билдирүүлөрү такталат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдирди. Песковдун айтымында Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын 2023 ЖККнун машыгууларын өткөрүүдөн баш тартуу тууралуу билдирүүсү үчүн уюмдун мүчөлөрү Еревандын позициясынын чоо жайын тактоо үчүн байланышып турмакчы. Кандай болгон күндө да Армения биздин абдан жакын союздашыбыз. Биз диалогду, анын ичинде азыр өтө татаал маселелерди талкуулоону улантабыз деп билдирди орус лидеринин басма сөз катчысы. Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Арменияда ЖККнун машыгуулары өтпөй турганын билдирген. Булак суперкежи.